19-суроо. Менин жашым 80-ге келип калды балам дейт. Ушундай суроолорду окуганда аябай сыймыктанам, сүйүнөм да. Бараматылык чубакстаз көп айтат эле го. Ошол бизге сан шарт эмес. Биздин сабагыбызды элестетиңиз, Баткендин, Алайдын же бир көлдүн же Нарындын түкүрүнөн бир адам угуп, Кудай Таалам ошо ниетти туз кылып, ошо бизди себепкер кылдырып, ошол адам ошол акыйкат жетип, амал кылып, намазга келип калса, биздин бейишибиз ушул. Биздин бейишибиз ушул. Аябай сүйүнөм. Кудайым өмүрүңүзгө берекесин берсин. Кудайым ыраазы болсун дейт. Менин жашым 80-ге келип калды балам. Курандын кээ бир тамгаларына тилим келбейт. Окуй бергеним дурусбу дейт. 80-ге келген апабыздын жазган суроосунда бир да калет жок, ката жок. Мына шарттуу үтүрдү дагы койду. Тилим келбейт, үтүр, окуй бергеним дурусбу суроо белгиси. Үйрөнүшүбүз керек. Анткени улуумун намаз окубашы мүмкүн мурда. Башка болбошу мүмкүн, бирок алар китепкөй болгон, үй бүлөдө туруктуу болгон. Биз жаштар эмне болуп атабыз? Урматтуу жаштар, заңгыратып, пранк кылып, башка кылып той өткөрөбүз, эртеси кана. Анткени жашообузду арам менен баштап атабыз. Өзүбүздү кыйын сезип калдык биз. Кеч мындай түз эле түшүп бул жашоого келип калгандай болуп. Урматтуу жаштар, өзүбүздү өтө акылдуу сезип кетпейли, пранк деп өйдө кичүүнү салбайлы, той топурга тамада болуп, элге көрүнүп, тамашоого чыгып, башка кылып жылдыз болуп калсаңыз эле, элдин кадыры менен ойной бер деген сөз эмес. Өзүбүздүн жашыбызга жараша, акылдуулук менен, улууну улуудай. Ислам дини адеп, 46 миң хадис адеп туурасында келген. Эмне деп келет ошондо? Улууга урмат, күчүгө ызат дейт. Урматтуу жаштар, мына биз үлгү ала турган нерсе. Караңызчы, китеп окуган адам бул киши. Катсабаты жоюлган адам бул киши. Тилим келбейт, окуй бергеним дурусбу дейт. Апа, Кур'ан-ы Каримде Аллахтын уадасы бар. Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Пенденин тоокаты, күчү жетпей турган ишти Кудайым жүктөбөйт дейт. Шариятыбызда, фыкта дагы эреже бар. Ал-харажу матфун дейт, кыйынчылык көтөрүлгөн дейт. Колдон келишинче үйрөнүп, кайталай бериңиз, тилиңиз келип калат буюрса. Бирок ошого жараша да аракет кылып келбей атса, Кудайым кабыл кылат иншалла. Хадистер бар ушундай. Фыкта башка да алымдар зап келет. Бир адам кыйналып Куранды эжелеп тамгасын окуп окуса, ар бир кыйналган үчүн сооп жазылат деп. Аракет кыла бериңиз, чыгып кетет иншалла.